Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары, коноктору. Силер менен кайрадан Гуляй Москва каналы. Суроо жооп иретинде тартылган, жазылган комментарийлерге жооп берүүгө байланыштуу болуп тартылган үйрөтүүчү видео. Жооп эле берүү эмес, башкаларга дагы үйрөтүүгө кенен кылып тартып койдум. Биздин каналыбыздын максаты орус жергесинде жүргөндө күнүмдүк жумушта колдонулуучу, күнүмдүк жумушта кездешүүчү орус тилиндеги сөздөрдү туура, жалпак, жөнөкөй, аз гана сөз менен айтып, өзүбүздүн оюбузду так билдирүүнү үйрөнүү, болбосо бизге айтылган сөздү туура түшүнүп, кыска бирок туура жооп берүү. Кимкен унутуп калдым, кечээ күнү тартылган видеолордун биринде я умею, я могу дегенде кыска айтып койгом. Кыска айтып койсом, ошол видеонун астында комментарий бар экен. Могу деген сөздү ошондо кайсы жерде колдонобуз деп. Анан кайра кенен айтып берейин деп чечтим. Ошон үчүн кайсыл бир видеону көрүп атканда ошол видео тууралуу сиздин сурооңуз болуп калса, эң акыркы тартылган видеонун астына комментарий жазып койсоңуз, баланча деген сабагыңызда мондай суроом пайда болду менин, муну кандай түшүнөбүз деп. Себеби эң акыркы видеодо мен комментарийди окуп жооп берүү мүмкүнчүлүгүм вероятности көп да. Себеби эң акыркы видеону карап текшерип турам. Ким эмне деп жазды экен, канча киши көрдү экен, ким кандай комментарий жазып койду экен деп. Ошон үчүн любой видеого суроолоруңуз болсо, эң акыркы тартылган видеого, эң акыркы чыккан видеонун астына мурдагы кайсы күнү чыккан видеодо сабак болсо дагы комментарийиңизди калтыра бериңиз. Умею деген билем кыргыз тилинде аябай ойлондум мен. Кандай колумдан келет деп койсом, кээ бир сөздөр колумдан келет деген сөздү кошууга болбой калат экен. Үйрөнгөм деп коеюн десем, кээ бир сөздөргө билем деп айтыш керек болуп калат экен. Анан билем деп жазып туруп, мына кашанын ичине үйрөнгөм, колумдан келет деп жазып койдум. Умею деп орус тилинде сөздү пайдаланышыбыз үчүн биз ошол нерсени бирөөдөн болбосо өзүңүз кайра жазап атып үйрөнгөн болушуңуз керек экен. Ошол жумуш сиздин колуңуздан келиш керек экен. Жумушпу, же бир ошондой талантпы, бир нерсе жазуубу, сиз аны адам болуп жаралгандан эле билип алышыңыз мүмкүн эмес экен да, сөзсүз үйрөнүү керек болот экен. Мисалы, умею печь торт. Мен торт жасаганды билем дейт, билет экенин айтып атат. Умею плавать, сүзгөндү билем. Умею читать, окуганды билем. Не умею шить, тиккенди билбейм. Не умею готовить манты, манты жасаганды билбейм дейт. Не умею. Манты жасаган колумдан келбейт, тиккен колумдан келбейт, окуган колумдан келбейт деп койсо деле болот, бул сөздөрдө. Не умею деген демек билбейм, үйрөнгөн эмесмин, колумдан келбейт дегенди билдирет экен. Бул кыска айтып түшүндүрүп атам азыр башында. Ал эми могу деген жасай алам, биле алам, ырдай алам дегенде, алам деген бир кыргыз тилибизде сөзүбүз бар го. Алам, албайм деген. Жасай алам, жасай албайм, бере алам, бере албайм. Ордуңа иштей алам, иштей албайм. Акча берип тура алам, акча берип тура албайм. Карыз бере алам, карыз бере албайм деген. Ошол алам менен албаймды орус тилинде могу, не могу деп айтат экенбиз. Вы умеете варить суп. Сиз шорпо жасаганды билесиз. Апаңыз шорпо жасаганды сизге үйрөткөн. Саня менен Саша үчөөңөр чогуу жашайсыңар, анан алар бүгүн сенин очеретиң тамак жасаганга, Асан тамак жаза. Не тамак жасайсың десе, мисалы, сиз айтасыз, я могу сварить суп десеңиз, шорпо жасай алам, шорпо жасайын деген мааниде айткан болот экенсиз.
А эгер я умею варить суп десеңиз, мен шорпо жасай алат экениңизди эле айткан болосуз. А могу сварить суп десеңиз, шорпо жасай алам. Умею варить суп, шорпо жасаганды билем. Аминаны, мисалы, Дамир деген бала бакчага кел, басалы деп чакырып атат. А Амина жакшы тарбиялуу кыз экен, мен паркка барбайм десе, мисалы, я не могу пойти с тобой в парк. Мен сен менен бакчага бара албайм. Ты что, не умеешь ходить? Деп айтышы мүмкүн, Дамир. Сен не, басканды билбейсиңби десе? Нет, я умею ходить. Мен басканды билем. Я не могу пойти с тобой в парк. Мен сен менен паркка жөн эле бара албайм деди. Сен менен паркта жүрө албайм деп атат. Бир нерсени айтканда ишенем, ишенбейм деп калабыз, анда мисалы жаман жалган сөздөрдү айтып аткан болсо, ошентип айттыбы, не могу поверить, ишене албайм. Бул болсо, сени бир жака чакырат десе, я тебе не могу верить, мен сага ишене албайм. А я могу поверить десе, ишене алам. Не могу верить, ишене албайм. Я не умею верить людям. Мен адамдарга ишенгенди билбейм. Не умею ишенгенди билбейм деген сөз экен. А не могу поверить деген ишене албайм деген сөз экен. Не умею готовить блинчики. Ой, я умею готовить блинчики, но не могу тебе их приготовить. Блинчики деген көп, экиден ашыкта. Анан ошон үчүн тебе их деп атат, аларды дейт. Блинчик жасаганды билем, бирок сага жасап бере албайм дейт. Себеби сен аны таарынтып койдуң, мисалы. Ошон үчүн не могу жасап бере албайм. Я умею, мен жасаганды билем дейт. Могу показать вам, где он живет. Ал кайсы жерде жашаарын сизге көрсөтүп бере алам. Могу показать. Көрсөтүп бере алам. Я могу подарить тебе этот комуз. Я не умею на нем играть. Мен сага бул комузду белекке бере алам. Могу подарить. Белекке бере алам. Мен аны черткенди билбейм. Я не умею на нем играть. Не умею дейт, билбейм дейт, бирок сага могу подарить дейт, белекке бере алам. Я могу сломать эту машинку. Я не умею ее включать. Заводто иштеп атасыз, бир машинканы көрсөтүп, ошол жерге кагаздарды алып барып, мисалы, ичине сала бер десе, кантип күйгүзөт, кантип ачат билбейбиз. Анан ошондо сиз айтасыз, мен бул машинканы сындырып алам азыр. Мен муну күйгүзгөндү билбейм дедиңиз сиз. Күйгүзгөн колуңуздан келбейт машинканы. Не умеете. Ошон үчүн вы можете его сломать, ее сломать. Аны машинканы сындырып алышыңыз мүмкүн. Вы умеете, мисалы, готовить плов, плов жасаганды билесиз сиз, но не можете сегодня приготовить. У вас нету риса. Бүгүн жасай албайсыз. Албайм дедиңиз, мына. Албайсыз деп атам мен. Жасай албайсыз, себеби күрүш жок. Она может познакомить тебя с Аней. Ал сени Аня менен тааныштыра алат. Может. Он не умеет читать. Ал окуганды билбейт. Үйрөнгөн эмес. Окуган колунан келбейт. Не умеет. Но он сможет принести газету тебе. Бирок ал газетти сага алып келип бере алат дейт. Анан сиз ошол газетадан өзүңүз окуп аласыз, потому что вы умеете читать. Анткени сиз окуганды билесиз. Себеби сиз окуганды үйрөнгөнсүз. Вы умеете читать.
Я умею петь. Мен ырдаганды билем. Ты умеешь петь. Сен ырдаганды билесиң. Ал ырдаганды билет. Ал айым ырдаганды билет. Они умеют. Алар ырдаганды билет. Биз ырдаганды билебиз. Сиз же силер ырдаганды билесиңер. Я могу показать дом. Мен үйдү көрсөтө алам. Ты можешь приходить. Сен келе аласың. Он может забрать. Ал алып кете алат. Она может рассказать. Ал айтып бере алат. Они могут подарить. Алар белекке бере алат. Мы можем отдать. Биз бере алабыз. Вы можете обмануть. Силер алдап кете аласыңар. Вы не можете отдать болсо, силер бере албайсыңар. Мы не можем отдать. Биз бере албайбыз. Он не может забрать. Ал алып кете албайт дегенди билдирет экен. Ошондо умею дегенде колуңуздан келет, себеби сиз аны үйрөнгөнсүз. Бирөөдөн үйрөнгөнсүз, болбосо өзүңүз кайра жазап атып үйрөнгөнсүз. Билем, үйрөнгөм, колумдан келет деген маанини орус тилинде умею деп айтат экенбиз. Билбесеңиз не умею, колуңуздан келбесе не умею. Жазай алам, бере алам, келе алам, кете алам дегенди могу деп айтат экенбиз. Эгер ушул темага тиешелүү дагы суроолоруңуздар болсо, ушул видеонун астына комментарий жазыңыздар. Катталбай эле көрүп аткан болсоңуз, катталыңыздар. Видео жакса класс баскыла. Кандайдыр бир оюңар болсо, бөлүшүп, видеонун астына комментарий жазгыла. Каналдын атын которобуз деп айттым эле. Эми кандай кылып которолуу, ошону дагы идеяларыңарды комментарий кылып жазыңыздар.